имам намаздан кейін аят-ал курсинин башын үн чыгарып окугандан кийин калган аяттарды ичинен ар бирибиз окуубуз зарылбы? Жо, имам өзү унутуп калбасын деп эстетет. Бирок ал жерде мындай деп да, имам айтып атат: Аллаху ла илаха илля хуал хайюн койюм. Ана барыбыз ла тахудуху, андай болбойт. Барыбыз Аллаху ла илаха иллядан баштап окуш керек. Түшүндүңүзбү? Бул бир аятты имам башын окуп, мен жарымын окуп, экөөңү талаш кылбай соопторду чогуу эле. Бул ар бирибиз окушубуз керек. Сүннөт бул. Аят-ал курси бул эң улуу аят Курандын. Эң улуу аят. Анан кийин дагы айтып коеюн, ар бир намаздан кийин ким аят-ал курси окуп жүрсө, ага бейишке кирүүсүнө өлүм гана тоскоолдук кылып турат деген. Өлүм келсе автоматически бейишке кирет деген. Аят-ал курсини таштабаш керек. Устаз, атамдын эжесинин багып алган кызы менден 2 жаш улуу. Кичи кезибизден бери эже ини катары чоңойдук. Ал эжем чоң атамдын агасынын небереси болот. Махрам темасын жакшы түшүнгөндөн кийин кандай эми мамиле кылсам деп ойлономун. Учурашканда жана негизи эле кандай мамиле кылам? Жакшы мамиле кылыңыз. Мурдагыдан кайра күчөйтүң. Белек-бекче бериң, бирок кармаш учурашып, бирок ал сизден парда кылыш керек. Акылбы? Ал сиздин көзүнчө мындай жалаңбаш тияк-бияк жүргөн болбойт. Бул сиздер махрам эмессиздер, намахрамсыздар. Атак жакшы мамилени кыла бериңиз ал. Бирок баягы эми мындай кучакташкан, учурашкан тияк-бияктар андай эмес. Жөн эле мындай. Дин тууралуу тамашалуу ошол эле учурда чындык аркылуу даават кылса болот, интернет аркылуу болот. Дуа кылып коюңуздар. Аллахым баарыбызга жакшылыктарды берсин. Мен медицинский академия окууну бүткөм. Азыркы убакта практикадамын. Практикамдын пластическая хирургиясына тапшырсам жаңылышпаймынбы? Бул отделенияда имплант жана силикон коюп көбүнчө аялдарга операция жасашат экен. Башка кесип кармасаңыз башка жакшы болот эле. Аялдардын эмес, эркектердин эме. Келинчегимдин боюнда бар, дуа кылып коюңузчу. Жакшы ат тандап бериңизчи дейт. Машалла. Жеңил деп алсын. Аллахым жардам берсин, өзүнө дагы, наристеге да ден соолук берсин. Төрөлсүн, анан кийин ат коёйлу. Дүйнөгө келе берсин дейм. Устаз апам 58 жашта, жалгыз өзүнү умрага жөнөтсөм болбойт. Негизи бир эркек канча аялды өзүнө кошуп умрага алып барса болот. Канча болсо ошонун баарында. 5 эжеңизби кошуп алыңыз. Кайненеңиз 4 алып алың 4-төн. Апаңыз бар, аны да кошуп алың. 10 кызыңыз алып алың. Маша, өзүнчө жарым самолет. Баарына сиз махрам. Устаз жакшы кечиресиз, биздин суроо. Бир тааныш эжебиз бар. Анын 2 үйү бар. Бирөөсүн сатууга койгон. Так, лөлүлөрдөн арынын уюгун сатып алып, сатыла турган үйүнө коем деп, тезирээк сатылсын деп. Машалла, бул ширкти. Билбейт, мындай болбойт. Алар бир нерсе койсо мындай болуп кетет, тигиндей болуп кетет деген. Анан көрөк сиз хажат намаз окуңуз, андан күчтүү дуа, андан таасирлүү дуа жок. Эгер энеси кайтыш болсо, кыздары, бир туугандары жок болсо, баласы өзү жууп кепиндесе болбойт. Башка аялдар бар. Аялдарга жуудуруп кепиндетсин. Мамлекет жемкорлордон өндүргөн акчалар элге айлык пособие, пенсия берилет, ошол акча адалбы дейт. Мамлекеттин өзүнүн бюджетине түшүп, андан чыга турган болсо боло берет. Акылбы? Андан чыга турган болсо боло берет. Хадис бар го. Шейит болсо дагы, эгер карызы болсо бирөөгө бейишке кирбейт деген. Жана дагы бир хадис бар го. Кимде ким акыркы сөзү шахадат келимеси айтса сураксыз бейишке кирет деп. Инсанда бир учурда ушул 2 хадис болуп калса, кайсы басымдуулук кылат? Бейишке кирбегени. Карызы барбы? Бирок келиме айтып жан берсе. Карызы бар, эртеби кеч бейишке кирет.
Бирок карызы буну кармап калат. Карызы буну кармап калат. Кайсыл жерде экөө болуп калса, адалдык, арамдык, анда арамдыкка мамиле болот, билип коюң. Түшүндүңүзбү? Ошол жакка каралат биринчиси. Бир эле иш кылсаңыз сооп дагы, кылсаңыз күнөө дагы. Болду. Ал учурларда туугандар ошо күнөө жагына шарият басымдылык берет да, буну кылдырбайт. Кайсы адамдарга жамаат көлбөгө уруксат берилген? Жамаат эмнеге дейт? Келбеген. Кайсы адамдарга жамаатка келбөөгө уруксат берилген? Жамаатка эми жагымсыз жыт ооруп калган болсо, же болбосо чеснок, пияздар жеп алган болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келбесин деп айткан. Алар жыты кеткенге чейин да, атак бардык эле келер. Таравих намазынын отуруп окуса болобу? Үзүрлүү болсо болот. Атак бул таравихта суннати муаккада. Жин менен шайтандын айырмасы барбы? Жин бул Абу Шайтан. То есть иблис бул Абу Шайтан. А бул жин деген мен. Бул жиндердин атасы да. Иблис бар го, жиндердин атасы. Барды экөө бир оттон жаралган бардыгы. Бардыгы оттон жаралган. Экөөнүн айырмасы албетте. Жиндер мындай да. Жиндерде мусулмандар дагы бар, капырлар дагы бар. Оттон жаралып. Бирок көпчүлүгү булар бузуку. Жиндердин көпчүлүгү бузуку. Атак жиндер дагы мукаллаф. Мукаллаф дегени алар дагы ибадат үчүн жаралган. Демек, аларда дагы акыл бар да. Алар айвандардай акылы жок эмес, инсандардай акыл бар. Инсан топурактан, алар оттон, ушунча айырмасы. Атак алар дагы ибадат үчүн жаралган. Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун. Алла айтып койду Кур'анда, инсан менен жинди ибадат үчүн жараткан. Напси, жин шайтандар адамдын эң чоң душманы, бирок жакшы мусулман жиндер дагы бар экен. Алар дагы адамдын душманы. Жок, мусулман жиндер душман эмес. Жыланды көргөндө сөзсүз өлтүрүү керекпи? Эгерде ал чагып салсачы дейт. Мен жыландан өтө корком. Аны өлтүргөнгө дагы жүрөгүм көтөрө албайт дейт. Качып жүрө бериң. Өзүңүздү биринчи сактаңдар, аны өлтүрөм деп дагы анан дамылайт деле аны кайра чактырып алып больницага барып. Ихлас, ихласты кошуп коюңуз. Ихлас, фалак, нас. Ар бир намаздан кийин окуңуз. Ар бир намаз, 5 убакыт намаздан кийин. Багымдат менен шамдан кийин 3төн окуңуз. Атайы ниет кылыңыз ошо. Сыйкырдан сактанууга, сыйкырланган болсо ошону кетирүүгө ниет кылып. Жатаарда 3 жолу окуп деп өзүңүзгө бардык колуңуз жеткен жерге дем салып жатыңыз. Кудай кааласа сыйкыр дагы тийбейт, сыйкыр дагы кетет. Макулбу? Пайгамбарыбыз хадис айткан: "Ла яхиллу малу имриин муслимин илля битиби нафсин минху." Мусулман адамдын малы адал болбойт, чын жүрөктөн болмоюнча. Барака таптап эле эптеп мажбурлап эле ал менен болбойт адал. Жүрөгүнөн болуш керек. Эми макул болду. Саттым, алдым деп мисалы. Эми караңыздар. Соода качан бекемделет? Соода сатамын, аламын менен бекемделбейт. Саттым, алдым менен бекемделет. Кабза менен бекемделет. Кабза деген кандай? Мына китеп меники. Соодалаштык. Канчага? 1000 сомго дедик. 1000 сомду берген жок. Барбарака. Соода болгон жок. Мен сатпайм, мен окуйм дедим мен. Же болбосо мен айттым, 2000 эмес, 10 000ге сатам деп. Мен ыктыярымда. Качан? Мына соода алды, мен акчаны алдым. Макулбу? Мына ушу барбарака ушу бүттү. Будан кийин, Задатык берип койсоңчу, 1000 сом. Мисалы задатык берди. Задатык аны соода бычылды да, 1000 сомго бычылды. Макулбу? 100 сом мен задатык алдым. Болду. Бул убада болот.
Bunu бузса болбойт туугандар. Bunu buzsa болбойт. Bunu buzsa болбойт. Эми кээде мындай дагы бар да. Арбун деп коет арабтарда. Задатактычы. Задатак алдым мен. Кийин кандайдыр болду да бул айнып кетти. Задатакты мен кайра кайтарып беришим керек. Алып калганга болбойт. Ал эмне? Зыян келбей турган нерселер. Мисалы китепке зыян келбейт да. Эгер бул помидор болсо, шундасарбы? Бул айтты мен алам деп албай койду. Бир күн өтүп кетти, помидор киши эрип баштады эми. Суусу чыга баштады. Мен баягын бербейм задатакты. Түшүндүңүздөрбү? Бузулуп кете турган нерсе болсочу, онда ошо задатакты мен бербей койгонго акым бар. Бузулбай турган нерселер болсо, берип коюш керек. Шайтан ибадат кылгандардан коркпойт. Дават кылгандардан коркот. Шайтан ибадат кылгандардан коркпойт. Өзү эле ибадат кылат, балдар. Буну жөн эле жайлай. Эмне үчүн? Шайтан өзү даватчы да. Дозокко даватчы. А мусулман бейишке даватчы. Дават деген эмне? Чакыруу. Шайтан дозокко чакырат. Биз ошого күрөшүп туруп бейишке чакырайлы. Аракка чакырат, биз адалга чакырайлы. Уурулукка чакырат, биз адалга чакырайлы. Жамандыкка чакырат ал. Бөлүнүп жарылганга чакырат, душмандыкка чакырат.